Кутман баарыңыздарга урматтуу достор, менин каналыма кош келипсиздер. Биздин каналда жалаң гана кыргызча оңой рецепттер болот. Бүгүн болсо крешки даярдайбыз. Үйдөгү жөнөкөй эле нан жана дагы бар нерселер менен. Эң алгач наныбызды майдалап туурап алабыз. Салаттарга колдонуп, балдарыңызга жегенге даярдап берсеңиздер болот. Нанды кааласаңыздар видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туураңыздар. Цезарь салатына колдоном десеңиздер, бир аз көлөмүн чоңураак тураганыңыздар жакшы. Мынакей ушул сыяктуу цезарь салатка кооз көрүнөт. Бирок мен балдарга гана жасайм деп баардыгын майдалап туурап койдум. Байыртан ата-бабабыз нанды жерге таштаган эмес, улуктап, сыйлап келишкен. Ошондуктан айымдар сиздерге дагы айтат элем, нанды эч качан таштабаңыздар, ыргытпаңыздар. Ушундай жеңил тамактарды жасасаңыздар болот. Буюрса алдыда дагы башка рецепттерди дагы чыгарамын. Ошондуктан менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бизге 4 тиш сарымсак керек делет. Майдалап туурап алабыз. Эгерде өткөргүчүңүз болсо, андан дагы өткөрүп алсаңыз жакшы болот. Болушунча майда турганга аракет кылыңыз. Ошондо даамы жакшы болуп чыгат. Андан соң 4 аш кашык суюк майга сарымсакты салабыз. Мен орегано чөбүн колдондум. Сиздер каалаган кургатылган чөптөрдү колдонсоңуздар болот. Бир чай кашык туз салабыз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң идишибизге салып, үстүнө даярдап алган соусубузду куябыз. Нандардын бардык жерине жеткидей кылып, жакшылап аралаштырып алабыз. Кургатканда өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карайсыздар. Мен 100 градуста 20 мүнөттө кургатып алдым. Бир аз карап турбасаңыздар өтө кызарып, катып кетиши мүмкүн. Андан соң противенге пергамент кагазын салып, үстүнө салып алабыз.